Эмне үчүн Адахан Мадумаров менен оппозиция бирикпейсиңер? Эмне үчүн Атамбаев менен оппозиция бирикпей атасыңар дейм. Мен ойлойм, Атамбаев бүгүнкү күндө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстандагы күчтүү саясатчылардын бирине кайрадан айланды. Ал саясаттан кеткен, бирок Сооронбай Жээнбековдун азыркы бийликтин кетирген каталарынын негизинде Атамбаевди кайрадан күчтүү саясатчылардын алып келип катарына киргизип беришти. Бул мен ойлойм бийликтин эмгеги, мындай бир кавычканын ичинде айтканда. Атамбаев бийликке эртели кеч бул боюнча чоң рахмат айтат. Атамбаевди канчалык куугунтуктаган сайын, канчалык анын жакындарын куугунтуктаган сайын, Атамбаев кайрадан кыргыз саясатына күчтүү саясатчы катарында кайрылып келди деп мен саясатчы катарында айта алам. Атамбаевдин ролу баары кыргыз саясатында азыр маанилүү болуп калды. Ал эми Мадумаров менен эмне үчүн алар бирикпей атат дегенде мен аны билбейм. Кандайдыр бир деңгээлде Атамбаев менен Мадумаровдун көз карашы окшош. Экөөнүн мамлекетти башкаруу моделдери, көрөнгөсү окшошураак болуп эсептелет. Мен ойлойм, алар бири-бири менен сүйлөшүп, тыгыз байланышканга мындай мүмкүнчүлүктөр бар идеологиялык жактан. Ал эми жеке биз бириккен демократиялык кыймыл, биз Адахан Мадумаров менен, бүтүн Кыргызстан менен идеологиялык жактан биз жакын эмеспиз. Биз парламенттик демократияны курабыз деп, колдойбуз деген топпуз, демократиялык уюмбуз. Ал эми Адахан Мадумаров акыркы убактарда дагы айтып атат, Садыр мырза дагы айтып кетти бул боюнча. Ал күчтүү президенттик бийликти колдогон саясатчы. Бүтүн Кыргызстан партиясы күчтүү президенттик башкаруу моделин колдошот. Мынакей биз 6 жолу ушул күчтүү президенттик бийликтен азап тартып атсак дагы, Адахан мырза саясий идеологиясы катарында ушул күчтүү президенттик бийликти колдоп келатат. Дагы экинчи алардын биз менен тыгыз бириге албай турган идеологиясынын бири, алар аябаганда Орусияга жакын болушубуз керек. Биз Россия менен төөлүк болушубуз керек деген идеологияны карманышат. Бизден алардан айырмаланып, демократиялык оппозициялык топтун кыймылдын өзгөчөлүгү, биз Россиядан бир аз алысыраак болушубуз керек. Биз Россия менен өтө жакын болбошубуз керек деген саясатчыларбыз. Канчалык биз мамлекетте демократиялык башкарууну, эркин мамлекет кура турган болсок, Россиядан бир аз алыстай турган болсок, биздин көз карашыбызча бул жакшы болуп эсептелет. Мына ушул багытта идеологиялык жактан биз Адахан мырза менен өтө жакын боло албайбыз. Биз идеологиялык оппоненттер болуп эсептелебиз. Бирок биз азыркы бийликке оппозиция катарында кандайдыр бир чогуу алып бара ала турган көз караштарыбыз, иштерибиз бар. Мисалы, Адахан мырза дагы айтып атат, мамлекеттеги башкаруу туура эмес кетип атат деп. Биз дагы айтып атабыз. Адахан мырза бүтүн Кыргызстан айтып атат, соттор туура эмес иш кылып атат. Укук коргоо органдары туура эмес иш кылып атат. Биз дагы бул боюнча айтып атабыз. Бул дагы туура эмес деп. Мына ушул кээ бир маселелер боюнча биз көчөдөгү оппозиция, жанагы парламенттеги азыр бүтүн Кыргызстан Адахан мырза баш болгон күчтүү оппозициялык партияга айланып келатышат. Болушту, кээ бир маселелерде алар менен чогуу иштесек болот. Мына кээ бир гана маселелерде. Бирок биз бүтүн Кыргызстан менен Адахан мырза менен идеологиялык тарапташ эмеспиз. Биз алар менен идеологиялык орто мөөнөттө, стратегиялык мөөнөттө биз алар менен оппоненттербиз деп айта алам. Дагы башка суроолор барбы? Ташриф кустурган акчалар боюнча отчет бербей атат. Канча акча түштү бюджетке кустурган боюнча сиздин оюңуз кандай дейт? Мен ойлойм, бул жана мен айтып кеттим, эң маанилүү маселелердин бири. Азыр ал мамлекетти жеке башкарып аткан адам катарында камчы бул боюнча отчет берген жок. Ачык айкындыкту камсыз кылган жок. Мен ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул УКМКнын жетекчиси Ташрифке кайрылам. Жарандык коом, саясатчылар, оппозиция биз талап кылып келатабыз. Мен дагы азыр мынакей ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу суранам, талап кылам, урматтуу камчы мырза, жооп бериңиз. Кустургандан түшкөн акчаны каяка жумшадыңар? Эмнеге жумшадыңар? Силер ачык айкын элге айтышыңар керек. Бул эгерде мамлекет ачык айкын болсо, элине отчет бере турган бийлик боло турган болсо, анда бул жашыра турган маалымат эмес. Бул ачык маалымат болушу керек. Канча акча түшкөнүн биз билбейбиз. 10 миллиард дедиңер, 15 миллиард дедиңер, ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Негизгиси мен ойлобойм, силер ошол акчанын бардыгын бир жакка алып кеттиңер деп. Бирок эмнеге жумшадыңар? Кантип жумшадыңар? Бул ачык маалымат болушу керек. Жооп бергиле.
коомго айтышыңар керек. Мен оппозиция катарында, Бириккен демократиялык кыймылдын лидерлеринин бири катарында мен суранам, талап кылам. Камчы мырза, отчет бергиле. Жана биз баары бир азырбы, кечпи баары бир маселелер турат, биз баары бир талап кылабыз. Эртеги кечпи бул билинет, силер бул маселе боюнча айтышка туура келет. Мен дагы азыр мына коюп аткан суроону колдойм. Ачык айкындыкты камсыз кылгыла. Мен ойлойм, бизге өйрөп аткан уақыт, мен айткан уақыт азайып келатат, бирок эми көрүүчүлөр баары бир көп эле көрүүчүлөр көрүп атасыңар, ошентсе дагы бир аз кошуп, бир суроого жооп берейин, андан кийин колуман келишинче токтотконго аракет кылам. Ташиев Жарым Пашанын таасири Жапаровдун саясатына туура эмес нукка бурдубу дейт. Мен жана айтып кеттим, азыркы мамлекетти башкарууда ошол камчынын ролу аябагандай жогору болду. Дагы бир жолу дагы эле кайталайм, ошол эки нерсени дайыл катарында дагы бир жолу кайталап айтып кетем. Азыркы реалдуу бийлик өзү дагы камчы ар жерлерде айтып калып атат, 75% бийлик менин колумда деп. Эми ал реалдуу, чынында эле. Мисалы президент кайсы бир тапшырманы бериш үчүн ал министрликке кайрылат, бирөөлөргө тапшырма берет. Ал эми УКМКнын башчысында реалдуу бийлик бар. Бүт бардык көзөмөлгө алып алды деп атпаймбы? Кумтөргө чейин текшерип атат, дипломдорго чейин текшерип атат. Мына ушул реалдуу инструменттер менен бийликтин баардыгы ушул УКМКнын жетекчисине өтүп кетти. Мына ошонун таасири, мен ойлойм, таасири терс болду. Терс болдубу же оң болдубу деген суроо болуп атат да. Мен ойлойм, терс болду. Анткени жана айтып кеттим. Эки маанилүү Кыргызстанда билип билбей Ташиев процессти кой берип алды. Бул процесстер эртели кеч өзүнө келип тие турган ок болуп эсептелет. Терс таасир болуп эсептелет. Биринчиси, камчы билип билбей бардык мамлекеттик институттарды жокко чыгарып таштады. Керек болсо президенттик бийликти жокко чыгарып атат азыр. Анткени жана мен айтып кеттим, 75% бийлик УКМКнын колуна өтүп кетти дагы, бардык мамлекеттик институттарды жок кылып таштады. Мен бийлик менмин. Мен Ташиев башкарам мамлекетти деген билип билбестен туруп көз карашты, маданиятты таңуулап таштады. Бул аябагандай жаман терс көрүнүш болуп эсептелет. Экинчиси жана айтып кеттим, өзүнүн кичинекей субкультурасын, кичинекей чөйрөнүн терс маданиятын, жаман маданиятты кыргыз маданияты кылып, мамлекетти башкарууда Кыргызстанда негизги маданият кылганга иштеп атат. Аны дагы мен атай кылып атат деп айта албайм. Билип билбестен жаман субкультуранын маданиятын бүт кыргыз маданиятына айландыргысы келип атат. Жанагы парламентке барып алып колуңду сындырам, тилиңди жулам, башыңарды жанчыйм, камайм, ыйманды силерге ким коюптур? Көчөдө процент менен акча берип аткандар силер бизге азыр башкача добуш бересиңерби деген маданият, мына ушул жаман маданият болуп эсептелет. Бул коркунучтуу маданият болуп эсептелет. Бул кыргыз маданият эмес. Бул кичинекей субкультуранын баарын күч менен чечем, баарын коркутам деген маданият болуп эсептелет. Мына ушул маданияттан биз токтотконго, баш тартканга, арылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул маданият азыр кыргыз маданиятына тилекке каршы айланып келатат. Мен ушуну менен бүгүнкү түз эфиримди токтотом. Урматтуу көрүүчүлөр, мен 20 жылдан бери оппозицияда келаткан саясатчымын. Бардык президенттер менен күрөштүм. Бардык президенттер мени куугунтуктаганга аракет кылышты. Бирок бир дагы президент сыймыктануу менен айта алам, мени саясаттан жок кыла алган жок, сындыра алган жок. Азыркы бийлик дагы жок кыла албайт. Азыркы бийлик дагы сындыра албайт. Мына мен ушул жерден түздөн түз айта алам. Куугунтуктайбы, коркутабы, камайбы, мен азыркы бийликтен коркпойм. Силерди дагы ошого чакырам. Коркпогула. Башыңарды көтөргүлө. Канчалык жарандарыбыз, жарандык коом, саясатчылар, массалык маалымат каражаттары бийликтен коркпосо, мамлекет ошончолук жакшы мамлекет болот. Эркин мамлекет болот. Мен саясатчы катарында эркин мамлекет кургум келет. Кыргызстанда адамдын укуктарынын сакталышын каалайм. УКМК, Ички иштер министрлиги, алардын көз каранды соттору баса калып, бардык жарандарды, журналисттерди, күчтүү адамдарды, саясатчыларды соттой беришин каалабайм. Биз маданияттуу, мыйзам үстөмдүгү орногон,
укуктук мамлекет курушубуз керек. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу айтам. Жанагы Карфаген должен быть разрушен деген сөз. Биз эркин мамлекет курабыз. Биз күчтүү жарандар менен күчтүү мамлекет курабыз. Дагы бир жолу айтам. Авторитардык бийликтин негизги энергиясы машина бензин менен жүрсө, самолет керосин менен жүрсө, авторитардык бийлик жарандарынын коркуу сезими менен жашайт. Коркуу сезиминен энергия алат. Ошол аркылуу гана күчтүү болот. Канчалык биз коркпосок, авторитардык бийлик адамгерчиликтүү бийлик болот. Эффективдүү бийлик болот. Жакшы бийлик боло баштайт. Биздин коркпогонубуз, бийликке сын айтканыбыз, бийликке каяш айтканыбыз, бийликке талап койгонубуз бул бийлик үчүн жакшы болуп эсептелет. Биз жакшы мамлекет курабыз. Авторитардык бийликти өзүңөрдүн коркуу сезимиңер менен күчтөндүрбөгүлө. Аларга энергия бербегиле. Дагы бир жолу айтам. Карфаген должен быть разрушен. Биз эркин мамлекет куралы. Күчтүү жарандарды жараталы. Барыңарды мен дагы бир жолу чакырам. Башыңарды өйдө кетирип, коркпогон, УКМКдан коркпогон, Ички иштер министрлигинен коркпогон, бийликтен коркпогон жаран болгула. Мен алдыңарда туруп берем. Мен силер менен кошо катарыңарда турам. Коркпойм, мен коркпойм. Мен жаныма тургула, мен жаныма кошулгула. Колуңардан келишинче жоктогондо колдоп тургула. Биз бийликке сын айтабыз, бийликке талап коебуз, бийликтен суранабыз. Ошону менен мамлекетте жакшы бийлик жаратабыз. Жакшы мамлекет жаратабыз. Мени колдогондорго терең ыраазычылыгымды билдирем. Бөлүшкөндөргө терең ыраазычылыгымды билдирем. Демократиялык, эркин мамлекеттерди курганга, эркин саясатчыларды колдогонуңар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин аман эсен болгула. Эркиндикти колдогула, адам укугун колдогула. Мына ушул биздин келечегибиз. Аман эсен тургула. Рахмат силердин бардыгыңарга.